Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы менеджмент жана маркетинг. Сабактын планы: маркетинг жана менеджменттин зарылдыгы. Маркетинг, менеджмент. Маркетинг жана менеджменттин зарылдыгы. 19-кылымдын аяк ченинен тартып, керектөө базарларында, өнөр жайда жана атаандаштыктын өсүшүнөн улам маркетинг менен менеджмент үчүн бардык шарттар түзүлгөн. 20-кылымдын башында маркетинг менен менеджмент кирешесин жогорулатуу максатында рыноктун катышуучуларынын иш-аракеттерин көзөмөлдөөчү илим катары түзүлөт. Маркетинг адамдын муктаждыктарын канааттандырууга багытталган ишмердиктин өзгөчө түрү болуп эсептелет. Ошентсе да, анын максаты уюм пайдалуу башкаруу жана рыноктун максималдуу суроо талаптарына карата адаптациялануу болуп саналат. Демек, менеджмент ишкананы башкаруу жана контролдоо системасы, маркетинг кызматты сунуштоо жана ишке ашыруу. Менеджмент ишкананын же компаниянын ишин башкарууну камтыган кеңири түшүнүк. Ал эми маркетингдин чөйрөсү тар, жарнамага жана сатууга гана багытталган. Компоненттүү башкаруу ар кандай, ошондой эле коммерциялык эмес ишканага да керек. Ал эми маркетинг товарды же кызматты сунуш кылган бизнес тарабынан гана талап кылынат. Менеджер каалаган бөлмөдө болот. Өндүрүш, кадрлар сапаты көзөмөлдөө, кадрлар менен иштөө, маркетологдор бир структуралык бөлүмдө чогуу иштешет. Менеджмент өлкөгө, калктын менталитетине, иш менен камсыз кылуу чөйрөсүнө, брендти өзгөчөлүгүнө жана башкаларга жараша болот. Маркетинг кыйла универсалдуу, алсак керектөөчүнүн психологиялык жана рыноктун өзгөчөлүктөрүн эске алат. Маркетингдин негизги милдети: сатып алуучулар ала турган нерселерди бөлүштүрүү, алмаштыруу жана сатуу. Маркетинг биринчиден рынокторго бөлүнөт, андан кийин аны көзөмөлдөө үчүн ал бир нече бир тектүү рынокторго бөлүнөт. Экинчиден, маркетинг сатып алуучу эмнени талап кылып жатканын билүү үчүн изилдөө жүргүзөт. Бул изилдөө ишинин максаты инструмент катары маалыматты колдонот. Маркетингдин маңызында белгилүү бир түшүнүктөр камтылган. Алар муктаждык, суроо талап, товар жана алмашуу. Адам табиятынан баштапкы компоненти муктаждык. Башкача айтканда, ал тамак, аш, кийим-кече, жылуулукка, коопсуздукка жана башкаларга муктаж. Муктаждык — бул адамдын бир нерсеге жетишпегендигин сезүү. Муктаждыктар чексиз, ошондуктан ар бир адам өзүнүн каржылык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша анын түрлөрүн тандайт. Товарлар жана кызматтар дүйнөсү адамдын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн иштелип чыккан. Сатып алуу жөндөмү колдогон муктаждык. Суроо талап деп аталат. Суроо талап өзгөрүлүп турат. Ага баа деңгээли, киреше деңгээли, мода жана башка көптөгөн факторлор таасир этет. Товар — бул муктаждыкты канааттандыра турган жана сатуу максатында рынокко сунушталган нерсе. Алмашуу — бул бир нерсенин ордуна бир нерсе алмашуу аракети. Эки тараптын керектүү нерсени коммерциялык алмашуусу бүтүн болуп саналат. Маркетинг принциптеринде иштеген ар бир ишкананын девизи кардар талап кыла ала турган рынокко керектүү нерсени гана өндүрүү. Маркетингдин негизги идеясы адамдын муктаждыктарын канааттандыруу. Менеджмент базар мамилелеринин шартында ишкананы башкаруу формасынын принциптеринин жана ыкмаларынын жыйындысы. Менеджменттин негизги максаты — өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатып, пайданы көбөйтүү. Менеджменттик башкаруунун негизги концепциясы — өндүрүшкө стратегиялык пландоого ылайык мамиле жасоо, дайыма программалык багытта башкара билүү. Менеджменттин негизги милдеттери: чечим кабыл алуу. Кабыл алынган чечимди ишке ашыруу. Мында күтүлбөгөн жагдайда чыгармачылык менен кабыл алынган чечимдер кыйла маанилүү. Менеджменттин негизги милдеттери: өндүрүштөгү башкы багытты жана максатты аныктоо. Сунушталган максатты ишке ашыруунун ыкмалары менен методдорун өндүрүшкө киргизүү. Жетекчилик тарабынан белгиленген чечимдерди кыйшайсыз аткаруу. Кызматкерлерди даярдоо жана жагдайга ылайык мезгил менен даярдыктан өтүп туруу. Ишке ашырылып жаткан чечимдерди дайыма контролго алуу. Башкаруунун ыкмаларын улам жаңылап өзгөртүү. Менеджмент ишкерликтин өтө пайдалуу чөйрөсү. Менеджменттин эң алгач Рокфеллер өзүнүн Standard Oil компаниясына кирип, айыгышкан конкуренциялык күрөштө авторитардык башкаруудан баш тартып, маркетинг боюнча адистердин кеңеши менен финансылык кыйынчылыктан чыккан. Анын чечимдери менеджменттин катышуусуз кабыл алынган эмес. Тема боюнча суроолор. Маркетинг менен менеджменттин экономикадагы зарылдыгы эмнеде? Маркетинг менен менеджменттин айырмачылыгы эмнеде?
Маркетингдин негизги милдети кандай? Маркетингдин маңызында кандай түшүнүктөр камтылган? Менеджменттин негизги максаты жана милдеттери кандай? Менеджменттин негизги иш-чаралары болуп эмне саналат?